жаңыдан биригүүлөрдү баштаган Атамекен партиясы жөнүндө да айтып берсең. Тилек Токтогазиев, Жанар Акаев, Темир Сайриев, Рыскелди Момбеков. Ушул жери мындай да, көп эле айтат Атамекен депчи, Атамекен жалгыз надежда, жалгыз эле ушу оппозиция калды. Ушул нерсе туура эмес да. Атамекен бул болду уже, бүттү. Муну кайра эле качать этип баягы эмне деп коет, чайналган кассетадай эле кайра эле кое бербеш керек да. Башка форматка өтөбүз деп атат, бирок ошол жүздөр, жанагы жаңы жүздөр менен жаңы эски жүздөр биригип атканы өзү туура эмес да. Бул ким, Текебаев болобу, Темир Сариев болобу, чындыгында мындай модадан өтүп кетти да. Сен экөөбүз жана Венера Касымова болуп үчөөбүз Тилек Токтогазиевге барып жолукканыбызда Тилек Токтогазиев ошол эскилер менен бирикпейм деген сөздү айтты эле да. Эсиңдеби? Ооба, Тилек Токтогазиев тилегинин мен платформада, реакцияда ушинтип мен дагы симпатия кылып, балким ошо жигиттер менен чогуу иш кылып калабыз деп мен дагы аябай үмүттөнгөм. Анан кийин эле кече кошулганын көрүп, мурдагы сөздөрдү эстеп кеттим да. Биз барганда айтты эле. Мен эскилер менен биздин принцип, реформанын принциби, реформатор жаңы жүздөрдүн принциби, эскилер менен такыр контактка барбайбыз, такыр алар менен бирикпейбиз деп өзү айтты эле. Мен ошону көрүп алып аябай бир үмүтүм үзүлүп, баягы бир жерим, бир кабыргам сынгандай эле болдум да. Мен аябай капа болдум. Не дегенде сиз эсиңизде болуш керек, мен ага сунуш кылгам. Эгерде мындай саясий тажрыйбасы бар наставник керек болсо, Садыр Нуркожоевич менен сүйлөшөлү. Не обязательно Текебаевга барып жабылыш, тем более Сариев. Булардын убактылуу өкмөтчүлөрдүн баары жоопко тартылыш керек чындыгында. Баары ушул биздин мына азыркы отурган иттин эшек эмес, даже ит дагы эмес, азыр сазда отурган ушул түздөн түз Текебаев, Сариев, ошол эле дагы Момбеков баары күнөөлүү ушуларчы. Атамбаевди алып келгени дагы ушулар ушунча алып убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн баарын менен эч кандай биригүүгө бул азыр элдин үмүтүн сындырып коюп атышпайбы? Ошолордун катарында жүргөн Жанар Акаев жөнүндө да айтып берсең. Эми Жанар Акаев, ооба, бул азыр тиякта дагы сүйлөгөн, биякта дагы мындай айтканда везде свой болуп атпайбы? Жаңы эски дейин десең, өтө эски эмес, жаңы дейин десең, өтө жаңы эмес, мындайчы. Анан негизи эле Жанар Акаев эми сүйлөй турган жагы сүйлөп атат, жакшы ал жагычы. Бирок мына кече Момбеков таласка барып, Момбековчу айтып коюн, таласка барып, талашка түшүп, эл менен жолугам деп, элдин таяк жеп келди. Жамак менен айткандачы. Өскәдәге мен 5 жыл беләм, экос ким мешен yapayım. Sen kimge dejurun, kimge dejurun ben bilen bardım. Sen kim için bayılan sen bilen. Ne yapayım? Sen bıktın oğlum. Atanmayıp ben ozukla rahmet et sen. Tüsten böyle tanıp duradın. Bapuldaydın bapulay sen bunu istiyorsun. Аны тасталбай бу. Өзүнө жараша болду да. Мына бул саясий кузгундар деп коет. Булар саясий мындай жиркен кустура турган эле бир элде топко айланып калды да. Өзү негизи караганда мына парламентаризм деп ушул либералдар, демократтар эме кылып атпайбы? Деги эме айткандай, Икрамов, Тазабек айткандай качать этип атышпайбы? Чечимиңерди силер бүгүнкү күнгө чейин жүрөсүңөр. Болду, кайра чыгып эле өзүңөрдүн эмеңерди качать этип бербегиле көп. Тазабек айткандай качать этип атышпайбы? Парламентаризм анан. Чындап келгенде парламентаризм 5 жыл эле отуруш керек. Ошол да Жанар Акаев, ошол эле Момбеков 5 жыл эле отуруш керек. Булар эмне атасынан калган менчиги, кайра эле мурас болуп эле өткө көрүп эле бири-бирине кошула калып эле өлүп баратса кайра бирөөнүн бутуна жабыша калып, мындай айтканда саясий труп болуп бараткандар кайра тирилип кетип атпайбы? Бул ушуну токтотушубуз керек. Элдин турмушун кантип оңдойбуз деп атат. А сиздин оюңузча жолдор барбы? 2 жол. 2 жол. Биринчиси депутаттарды 1 жылга шайлаш керек. Экинчиси президентти 2 жылга шайлаш керек. Парламентаризм дедикпи, анда 5 жыл отурушсун. 5 жыл. 5 жылдан алшык отурдубу? Болбойт. Мына дипломатияда консулдар ушундай 4-5 жыл отурат, консул болуп.
эмне үчүн алмаштырат десе, ошол жерге тамырлашып, коррупциялашып, бүт достошуп, кудалашып, бажалашып болот. Мына депутаттар да дал ошондой. Эмне үчүн буну көтөрбөйт? Мен мисалы депутат болуп калсам, мен көтөрөт элем. Келгиле, биз 5 эле жыл отуралы, качественно иштеп коелу, айта турган сөзүбүздү айталы. Негизи 1 эле жыл жетет, өзүчө айта турган. Анан болду. Ордубузду бошотуп берели деп айтыш керек болчу. А булар болсо кайра ошо өлүп баратканда дагы жаңы жүз, жаңы жем, жаңы дем болуп атып, бирөөнү илештирип, мындай айтканда балдак кылып болуп атпайбы? Инвалид болуп калып, баса албай калса дагы, биягына тилекти, биягына дагы бирөөнү алып алып, мисалычы. И тирилип кетип атышпайбы? А ошолорго инструмент болгон мына прагматик инилерибиз. Өтө эле прагматик болуп алышыптыр. Ай, урматтуу Тилек иним, эгер ойлобо, биз баарыбыз прагматик боло алабыз. Прагматик, прагматизм или же прагматичность как качество личности, склонны следовать во всем узкопрактическим интересам, соображениям пользы и выгоды, выстраивать свою систему поступков и взглядов на жизнь в аспекте получения практически полезных результатов. Баарыбыз, мен ошондо сенен сурангам, бир айткам, мындай бир жакшы биригип иш кылбайлыбы деп атайын баргам. Мындайды билгенде мен давно кошулуп кетмекмин. Текебаевтар мени сенен мурун чакырышкан, иним. Мен ошо силерге ишенип жүрүп, дагы көчөдө калып кеттим, а мага окшогондор миллион болуп атпайбы? Баарыбыз ушинтип силерге ишенип алып, анан алар силер секирип кетесиңер, биз итке минип отура беребизби? Мындай болбойт. Азыр баардыгы ачык, азыр баары билет. Жүзүңөр тез эле ачылып калат. Эгерде туруксуздук, беспринципностьти баштап берип койсоңор, ушундай эскилер менен, шакалдар менен бирге калып, анда билбейм, анда мен деле айтам, мына менин колдоочуларыма, кеттик анда баарыбыз эле Сооронбай Шарипович менен иштейбиз. Андан көрө ошол жакшы экен. Алар жок дегенде жоопкерчиликти алып атат. А буларың жоопкерчиликти албайт да. Буларың оппозиция. Буларың тиги жактан жагынат, батыш. Биякка дагы элге популисттик менен сөз менен ортодо как эме болуп атат, масле жүрүшөт да. Андан көрө бийликтегилер жакшы экен. Андан көрө алар ответственность алып жок дегенде иштеп атышат. Батышчыл тигиндей деп бөлгүм келбейт чындыгындачы, бирок могул негизи идеологиясы мага өтө жага бербейт. Могул либерально, демократичный деп атпайбы? Либерал адам бул индивидуалист болот. Бул бизнесмен болот. Бул деген мындай өзүмчүл болот. А өзүмчүлдүк менен делай себе хорошо, а потом невидимая рука, мындай көрүнбөгөн кол сенин башкаларга пайдасын. Жок, андай болбойт. Анча-мынча идеалист болуш керек, прагматик болбош керек. Мындай элди дагы ойлош керек, тууган урукту ойлош керек, журтуң ойлош керек. Кыргыз ошентип тарбияланган. Биз ошол жери нестыковка болуп атат. Булар айта бербейм, ама бардыгы эле ошондой депчи, арасында бардыр, бирок менин жеке пикирим, батышчыл деген сөз азыр бул либералдар деген сөз менен шайкеш болуп калды да, синоним. Демек, либерал деген сөз баягы мен айткандай, мына закондорун деле карасаңар, туруп КТРКны менчикке бере берели дейт. Андай болсо мамлекетти бүктүндөй мамлекетти менчикке берип койгула. Анан ар кимиз өзүбүз менен окатыбызды кыла берели. Вот ушул туура эмес да, анча-мынча мамлекетчил болуш керек. Социалист болуш керек. Мен негизи социалисттик көз караштамын. Ошон үчүн мен мындай жакта көп пикирим келишпей калды.